окуучу, биздин класста 27 окуучу бар. Класста бардык окуучу толугу менен сабакка даяр. Азамат. Жагымдуу маанай тартуулап алсак, анда баарыбыз келебиз дагы өзүбүзгө тиешелүү болгон сапаттардын жанына келип турабыз. Айлана, тегерек деген фигуралар пайда болду. Кана өзүбүзгө тиешелүү болгон сапаттарды алып окуйлучу. Мен лидермин. Мен күчтүүмүн. Мен тартиптүүмүн. Мен сабырдымын. Мен эмгектүүмүн. Мен чыгармачылыкмын. Мына баарыбызга жагымдуу маанай болдубу? Ооба. Кандай фигура пайда болду дедик биз? Айлана деген фигура пайда болду. Силер айлананын ар бир чекитисиңер. Мен айлананын кайсы жеринде жайгашсам? Борбору, эң ортосунда жайгашсам, ал айлананын борбору деп аталат. Эми өзүбүзгө тиешелүү болгон сапаттарды аркасын карайлычы. Топторго бөлүп коюппузбу? Ооба. Анда ушул топ боюнча ордуларга жайгашабыз. Отуруштарга жайгашабыз. Бүгүн сабакта мен силерди баалаганда чүкө менен баалайм. Эгерде мындай эч кандай боелбогон ак чүкө менен ак чүкө алсаңар, бул 5 деген болот. Кызыл 4 деген, көк 3 деген, ал эми көк бул 2 бал дегенди түшүндүрөт. Силер ушул корзинкаларга өзүңөрдүн чүкөңөрдү чогултасыңар. Кана корзинкаларыбыздын түбү кандай формада экен? Тегерек формасында экен. Сабагыбызга алтын эреже киргизип алсак, бул алтын эрежебиз математика сабагына байланыштуу болушу керек. Анда ар бир топ жайгашып алган болсок, өзүбүзгө бирден математикага байланыштырып алтын эреже ойлоп табабыз. Команда боюнча сүйлөшүп таптык. Кана алтын эреже ойлоп таптыкпы? Кайсы команда бүттү? Аны биринчи команда биринчи. Ар бир маселени түшүнүп окуу жана көйгөй жаратуу. Ар бир маселени түшүнүп окуйбуз жана көйгөйлөрдү жаратабыз дейт. Экинчи. Түшүнбөгөн учурда суроо берүү. Ооба, түшүнбөгөн учурда суроолорду беребиз дейт. Кийинки эрежени мен айтып кетсем, биз маселелерди, мисалдарды чыгарганда сөзсүз түрдө аны кайрадан текшерүүнү унутпайбыз. Бул кийинки эреже. Бүгүнкү сабакта ушул эрежелерди сактайбызбы? Ооба. Анда сабагыбызды математикага байланышкан. Математика бул оюн. Аны жеңүү үчүн жөн гана эрежелерди, формулаларды түшүнүп алуу жетиштүү деген сөз менен баштайбыз. Бул сөздү кандай түшүндүк? Эгерде математика бул оюн болсо, аны жеңүү үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Аракет. Жөн гана эрежелерди, формулаларды түшүнүп, алуу жетиштүү. Формулалар жана эрежелерди түшүнүп алуу жетиштүү. Эмне айтасың? Кана бүгүнкү сабакта кандай максаттарды койдуңар? Бүгүнкү максаттар нелерди үйрөнөбүз деп максат койдуңар? Айлананы дейт. Ар кандай мисал маселелерди чыгара алабыз. Сен максат койдуңарбы? Ооба. Анан топ менен иштегенде ынтымакташып иштейбиз, бири-бирибизге жардам беребиз. Ой жүгүртүүлөрүбүз өсөт деген максаттарды койдуңарбы? Ооба. Анда ушундай максат менен биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Анда мен мына 3 командага бирден чүкөлөрдү берем. Кана биз анда кандай жыйынтыкка келсек болот экен? Кандай жыйынтыкка келсек болот экен айлана менен тегеректин айырмасына? Айланасы ичинде болсо эми пустой пространство, тегеректин болсо бардыгы болсо, ичинде бардыгы толук анын. Азамат. Айырмасын түшүндүкпү? Ооба. Түшүндүк. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы айлананын узундугу жана тегеректин аянты. Кана биз жашоодо айлана менен тегеректи көрө алабызбы? Ооба. Кайсы жерлерде кездештиребиз айлана менен тегеректи? Кана өзүңөр тапкылачы. Нурболда Çelektин biz iki figura katları karasa kodda. Tügü olsa tegerek, üstü olsa ayrılan. Üstü açık, aldı olsa tuyuk oldu da. Hemen yazalım da. Anda biz
айланага таап аныктама берип өтөбүз. Биз буга чейин айлана менен тааныш болчуган. Башталгыч класстарда, 5-класстарда тааныш болчук. Бирок анда силер эмне деп таанышкансыңар айлана менен? Мырза? Туюк, ири, сызык. Туюк, ири, сызык катары гана таанышкансыңар. Ал эми биз 6-класста айлана жана тегерек боюнча кенен маалыматтарды алабыз. Кана айлананын таап аныктамасы кандай экен? Окуйчу? Бирөөбүз туруп коюнчу. Бир жигит окучу. Борбор деп аталган мындай жигиттин бирдей алыстыкта жайгашкан. Атеисттин чектеринин көптүгү Айлана деп аталат дейт, да? Биз азыр кандай фигурада тизилдик? Айлана. Менин ортосунда жайгашты менен менин эмне деп аталды? Борбор деп аталды. Караңдар. Мунун тең ортосунда жайгаштагы бул эмнеси экен? Борбор. Андан кийин мына эмне? Боз үй, э? Ушул боз үйдө мисалы Бактыбекти алайлы. Бактыбек ушул боз үйдү бир тегеренип чуркады дейли. Бактыбек канча метр чуркаганын кантип табабыз? Бизге таба албайбыз, да? Эгер түз эле чуркай турган болсо, биз аны өлчөп таба алсак болот эле, а? Буну биз кантип өлчөйбүз? Жиптин жардамы менен өлчөп алабыз. Ушул жипти боз үйдү тегерете курчайбыз дагы. Курчап туруп. Буну эми сызгыч менен өлчөйбүз. Отуз беш метр. Эгерде муну айланабызды биз боз үйүбүздү метр катары карай турган болсок, анда Бактыбек 35 метрде чуркаган болот экен, а? Анда айлананын узундугун кантип табат экенбиз биз? Формуланын жардамысыз. Жиптин жардамы менен табат экенбиз, а? Мисалы бир идишти алайлы. Кандай идишти алайлы? Муну боз салгыч алайлы. Ушунун биз айланасынын узундугун кантип табабыз? Кантип табат экенбиз? Кантип? Жиптин жардамы менен. Кантип табат экенбиз жиптин жардамы менен? Тегеретип аны сызгыч менен өлчөп алат экенбиз, да? Же болбосо буну формулага салып алабыз дей турган болсок, ушул идишибиздин тең ортосунан жип менен өлчөйбүз. Жип менен өлчөгөндө 10 сантиметр чыкты. 10 сантиметр чыкты. Биз анда бул диаметр болот, диаметрибиз 10га барабар экен. Формуланын жардамы менен анда пибиз канчага барабар эле? Пи болсо 3,14. 3,14 да. 3,14-тү 10га көбөйтүп койсок, канча чыгат? Канча? 3,14-тү 10га көбөйтсөк. 31,10. Анда айлананын узундугу канча экен? 31,4 экен. Биз формула менен тапсак болот экен. Жана жөн гана жиптин жардамы менен дагы айлананын узундугун таап алсак болот экен. Кийинки тегерек. Тегеректин аныктамасын окуйбуз. Ким окуп коет тегеректин аныктамасын? Усмановчу. Айлана менен чектелген тегиздиктин бөлүгү тегерек деп аталат. Кана тегеректин нелери бар экен? Борбору. Диаметр бар экен, а? Жана анын несин табат экенбиз биз? Аянтын табат экенбиз, а? Биз айлананын несин таптык эле жана? Узундугун тапканбыз, а? Анда тегеректин несин табат экенбиз? Аянтын табат экенбиз. Тегеректин аянтын табыш үчүн биз эмне кылат экенбиз? Радиусту квадратка көтөрүп, канчага көбөйтүп экенбиз? 3,14-кө көбөйтүп койсок, ушул тегерегибиздин аянты кесип чыгат. Баарыбыз пицца жеген жакшы көрөбүзбү? Ооба. Ошол пиццанын аянты силерге кызыкпы? Ооба. Канча аянтка ээ экен? Ошону азыр таап алабыз. Өзүңөр табасыңар. Мен ал үчүн силерге тегеректин несин таап беришим керек?
аянтын силер өзүңөр табасыңар. Жок. Диаметрин таап беришиң керек, же болбосо радиусун. Диаметри 30 сантиметр экен. Анда радиусу канча? 15, а? Не кылат экенбиз анда биз? Ушул пиццанын бетинин аянтын табыш үчүн эмне кылат экенбиз? Радиусты квадратка көтөрөбүз дедик. 15'ti kvadratқа көтөрүп, өзүнүздөн көтөрсөк, бизден пиццабыздын аянты келип чыгат экен. Анда топтообуз менен ушул пиццабыздын аянтын чыгарабыз. Чыгарып. Азыр 4 топко биздин жашоо турмушубузга байланыштуу айлана жана тегеректер боюнча маселелер берилет. Маселелерди топтообуз менен чыгарабыз. Биринчи топтон мына 4 топтун маселеси. Кандай жообун айтабыз? Биринчи топтун жообу. Tegerekin zonası 28.126. Tegerek zonamızı açarsınız. 28.126. Tuğra. Ademli. Ayandı 635.185. Hangi çıkardı? Aylana Tegerek'in formulasını kullanıp çıkardılar. Hazır eme her bir komanda praktikalı iş korsatıyor. Birinci top Mno borsalgıçımыздın aylanasının uzunluğun jana tegerегинин аянтын таап көрсөтүп берет бизге. Экинчи команда ушул дарстын бетинин аянтын табат. Төртүнчү топ боз үйдүн тегерегинин аянтын. Анан кайсы команда практикалык ишин бүттү? Жактап берүүгө даярбызбы? Даярбыз. Анан ким жактап берет? Кубайтеси? Кел. Boz uyun ayanтын табабыз берилген. Мында болсо биз сызгычтын жардамы менен табабыз. Birinci bu diametrindeki sızgıç menен ölçü alabız. Ölçüsek bunu 10 çıktı. Diametri 10 çıktı. Diametri 10 çıktı. Bunda radiyusu 5 volt. Oşanda borunun jarımın 5 volt. Oşa 5'ti 5'ke koyduk. Ardan çıkan jarımı 3,14'e koyduk. Bizde bunun diametri ayantı gelip çıkar. Bunun ayantı 19.625 çıkar. Ушул боз үйдүн ээлеген ордунун аянты канча экен? 19.625. Туура. Кийинки экинчи топ. Bunu sızgıç menен dedik. Sızgıç menен эсептелди. 36.15 çıktı. Кандай кылып өлчөдүңөр? Канча чыкты? 36.15. Аны 3.110 Койтсоңор? Koysak 114.610. Ошондо силер бунун несин таптыңар? Жок. Айланасынын узунлугун таптыңар. Түшүнүүңөрдү текшеребиз. Биринчи суроо. Төмөнкү фигуралардын кайсынысы кол шакегинин математикалык модели болуп эсептелинет? Варианттары. 3 бурчтук, айлана, шар, иймек. Экинчи топ. Айлана. Жок, туура. Экинчи суроо. Төмөнкү фигуралардын кайсынысы кадимки пиццанын математикалык модели болуп эсептелинет? Тегерек, пирамида, куб, токоч. Туура, тегерек. Беш базык менен баайыр. Эң суроо түшкө жооп бербейт. Диаметр менен радиус өз ара кандай байланышта? Экөө барабар дейт бири-бирине. Диаметр 3 есе чоң, диаметр 2 есе чоң, радиус 2 есе чоң. Мына биринчи топ. Bu diametri 2 есе чоң. Туура, диаметр бул радиустан 2 есе чоң. Түшүнүктү тест аркылуу баалап алынган. Эми ар бирибиз чогулткан чүкөлөрүбүзгө жараша балдык система менен өз балдарыбызды эсептейбиз. Мына
Birinci toplum bağı. Anda uşul 4 toplum içinden en көп bal çoğultkan bol ikinci top. Жалпы 25 bal çoğultkan. Açıp uyga tapşırma yazabız. Uyga tapşırma 409 jana 411 atelelerde çağırıp geliriz.